Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah ve ba'd. Көз ачка бару, жана төлгөчү бакчыларга бару, жана алардан бир нерсе суроо, жана алардын айткандарын растоо, тастыктоо бул чоң күнөө болуп саналат. Анткени алар адамдардын жалганчылары болот. Алардын сыйкырчылыгы жана жалганчылыгы кесепетинен коомдо адамдар зыян тартат. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям аларга баруудан кайтарып мындай деп айткан: من أتى كاهنا أو ساحرا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. Kimde kim көз ачык, бакшы, төлгөчүгө же сыйкырчыга барса, жана алардын айткандарын растаса, тастыктаса, ишенсе, чындыгында ошол инсан пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга түшүрүлгөн шариятка капыр болуптур деп айткан. Мына ушундай хадистерди уккандан кийин дагы kimde kim көз ачыкка бара турган болсо, ал имандан ажырап калат, жана динден чыгып калат. Кээ-бир мусулмандарга таң каласың. Кызына жуучу келбей койсо деле, же паспорту жоголуп калса деле, же кою жоголуп калса деле, көз ачыктын эшигин барып такылдата берет. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисинде аларга баруудан кайтарып мындай деп айткан: Kimde kim көз ачыкка барса, жана алардан бир нерсени сураса, жана алардын сөзүн растаса, тастыктаса, анын 40 күн бою намазы кабыл болбойт деп айткан. Аларга баруу, алардын сөзүн растоо, аларга ишенүү бул намаздын жана дуалардын кабыл болбой калуусуна себеп болот экен. Жана алардын сөзүн растоо, тастыктоо бул шайтандын жолуна ээрчүү болуп саналат. Жана шайтандын сөзүн, жана шайтандын ушундай жаман иштерин растоо болуп саналат. Аллах Таала Кур'анда мындай дейт: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. О Аллахка иман келтиргендер, силер шайтандын жолдорун ээрчибегиле, ал силерге ачык душман деп айткан. Мына ошондуктан көз ачыктар бул шайтандын кызматчылары, шайтандын бузук иштерин таратуучулары болуп саналат. Мына ошондуктан ислам шариаты аларга баруудан кайтарат. Көз ачыктар кайыпты билебиз деп доо кылышат. Мунун баарысы жалган. Анткени эртеңги күндүн келечегин, эртең эмне иштер болорун Аллах Тааладан башка эч ким билбейт. Ла малакун мукаррабун ва ла набиюн мурсалун. Эртеңги күндүн келечегин Аллахка жакын периште дагы, Аллахка жакын пайгамбар дагы билбейт. Асман менен жердин ортосундагы кайып илими бул Аллахка гана таандык. Эртең эмне иш болорун, эмне окуялар болорун 1 жылдан кийин, 2 жылдан кийин муну бир гана Аллах билет. Мына ошондуктан кээде көз ачыктар чыгып калат. 1 жылдан кийин өлкөдө мындай окуялар болот, же шайлоодон кийин мындай окуялар болот деп. Мунун баарысы карандай калп. Мындай сөздөргө эч качан ишенбөө керек. Мына ушундай сөздөр менен, мына ушундай жалган нерселер менен, фитналар менен кээде көз ачыктар чыгып, адамдардын арасына фитна салат. Албетте, мына ушундай сөздөрдү шайлоодон кийин же өлкөдө мындай окуялар болот деп айткан кезде, мына ушул көз ачыктардын сөзүнө ким ишене турган болсо, ал чоң күнөөкөр болуп калат. Мына ошондуктан эртең өлкөдө эмне болот, шайлоодон кийин эмне болот, дагы 2 жылдан кийин, 10 жылдан кийин эмне болот, муну Аллах Тааладан башка эч ким билбейт. Аллаху алам ва саллаллаху ала Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам.